Телефонду каттатуу үчүн бир күн калды. Агалай каттоодон өтпөгөндөр түйүндөн өчүрүлөт. Анткени 15 августта байланыш каражаттарынын имей кодун каттоо аяктай. Танда кыргызстандык жарандар пайдаланып жүргөн телефондор системага акысыз катталат. Чет өлкөдөн сатып алынган телефондорду ишкерлер имей KG сайтына каттатышы керек. Эгерде каттоодон өтпөй калса, 15 августтан өтүп кетсе, ал телефон эки сим карта сала турган жери ал жак уже окуй калат да. Телефон уже интернетке подключение, операторлорго подключение жоголуп кетет. Болгону эле буну планшет катары колдонсо болот да. Андан тышкары каттоону көрүш үчүн ООО тиркемесинен Мегапэй же болбосо баланс KG'ден көрсө болот, имей коддордун терип. Телефонду каттоодон өткөрүү милдеттенмеси 25 июндан кийин өлкө аймагына алынып келинген смартфондорго гана тиешелүү. Учурда эл колдонуп жаткан мобилдик телефондорго эч кандай таасири тийбейт. Тактап айтканда, каттоо талабы сырттан алып келип саткандарга коюлууда. Учурда уюлдук телефон сатуучу жайларга смартфонду идентификациядан өткөргөндөн кийин гана сатууга уруксат. Бул система ишкерлерге башында кыйынга турганы менен учурда жолго салынып калганын айтышат. Бул телефон 14 Pro болуп эсептелет. Корея өлкөсүнөн келген. Азыркы учурда негизи билсеңиз керек, 25 июндан бери ар бир жаңы келген телефондорго милдеттүү түрдө каттоо керек. Бул телефон каттоодон өткөн. Текшерип карап көрсөңүз болот. Каттоонун негизи жакшы жактары бар да. Алар мына, например, өзүңүз айтып кеттиңиз. Ош шаарында телефон саткан жерлер өтө көп, дүкөндөр. Анан кандай десем, орусча айтканда контроль жок. Ал жактан контрабанда келгенде телефондор сатылып кетиши мүмкүн. Ал жактан урдалганда телефон сатып кетиши мүмкүн. Эгерде сиздин телефонуңуз каттоодон өткөн болсо, сиз имей KG'ге кирип, ошол жактан заявление жазсаңыз болот да, арыз жазсаңыз болот. Ушундай үлгүдөгү телефон, ушундай имей коду менен десеңиз, ошол имей KG'ден карап беришет да. Оңой эле болду. Башында түшүнбөй жатканбыз. Кандай кылсак болот, сатсак болобу же болбойбу, сатып алып дагы эртең кандай десем, телефон өчүп калышы мүмкүн дегенде маалыматтар келип аткан. Азыр болсо регистрация менен эч кандай көйгөй жок. Мамлекеттик идентификациялык система өлкөгө аткезчилик жол менен жасалма телефондордун киргизилишин алдын алат. Сатыкка мыйзамдуу алынып келинген, пайдаланууга коопсуз жана имей коду менен катталган телефондор гана чыгарылат. Муну менен телефон алдамчылыгын жоюу максаты көздөлүүдө. Бул тармактагы адистер каттоо аппаратын техникалык мүнөздөмөлөрүн гана камтыгандыктан жеке маалыматтар үчүн кооптонууга негиз жок дешет. В целом я поддерживаю инициативу того, что... Бул иштелип чыккан система колдоого аларлык. Уюлдук телефондорду каттоо биринчиден колдонуучу үчүн ыңгайлуу. Анткени телефон жоготуп алган учурда көзөмөл жүргүзө алат. Каттоо системасы мамлекет үчүн дагы пайда алып келет. Аткезчилик жол менен келген телефондорду бөгөттөөгө шарт түзүлөт. Именно тот самый телефон, который ты потерял. Идентификациялуу оператордун маалыматы боюнча телефондордун имей коддору сакталган базага УКМК кызматы ээлик кылат. Эгер уюлдук телефон уурдалган учурда милицияга арыз түшсө, анда ички иштер кызматкерлери уурдалган телефонду аралыктан өчүрүп кое алышат. Имей код сим-карта менен иштеген ар бир чөнтөк телефонго ыйгарылган эл аралык уникалдуу номер. Уюлдук телефондун имей кодун телефонуңуздан жылдызча торчо 06 торчо деп терип билсе болот. Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.